Саламатсыздарбы? Айпетенов атындагы орто мектебинин 9-б класстын окуучусу Батова Исима. Бүгүнкү биология сабагынан экология жөнүндө кыскача интервью алабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизден туруңуз болот. Азыркы кезде бизде экология эң чоң көйгөй жөнүндө сиздин оюңуз кантип сактап калабыз? Экология деген эми биздин бүтүндөй жашообузда. Анан экологияны азыр кантип сакташыбыз керек деген суроо берип атасыңар. Эми бул суроо болсо азыркы учурда абдан орчундуу бир көйгөйлүү маселе болуп атпайбы? Анан экологиялык баардык көйгөйлөрдү чечүүнүн себеби менин оюмча адамдардын туура эмес жоопкерчиликсиз. Ар бир адам үйүнүн тегерегин тазалаш керек. Пакетти ыргытаарда ойлонуш керек. Бул каяка барат? Өзүбүзгө зыяны тийбейби деген ойду коюшубуз керек. Колдон келсе пластик баклажкаларды, пакеттерди ар бир адам пайдаланардын алдында ойлонуш керек. Колдон келсе баш тартыш керек мындан. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздин оюңуз боюнча озон катмары эмне себептен жукары барып жатат? Ozon katmanı ne sebepten ozon katmanına en çok ziyanı тийгизген завод фабрикалар түтүндөрү жана ошондой эле жанагындай резинкаларды, целлофандарды бүгүн чыккан ошондон чыккан дыштар түтүндөр ошондой тез таасир тийгизет. Экологияны азыр бизде бузулуп атат, ошону биз кантип сактап калышыбыз керек? Ошол менен өзүңүз айтыңыз. Экологиянын кайсы тарабын эми аба Баары болот. деп коет. Жаратылышты ар бирибиз өзүбүз сакташыбыз керек. Тазалык керек. Тазалык болсо экология да таза болот. Өзүбүз биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Тазалык болуп турса, экология да таза болот. Кыянатчылык кылбаш керек экологияга. Ошол үчүн мына бактарактарды коет, бактарактарды кыйып талкалабаш керек. Буларды өстүрүш керек. Бактарактар экологияны, абаны тазалаганга неме берет, шарт түзөт. Интервью аласыз. Азыркы убакта экология абдан жогору атат, ошону өнүктүрүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул экология бул аябай эле негизи чоң проблема, бизде эле эмес, бул дүйнө жүзү боюнча чоң проблемалар. Негизи ар бирибиз өзүнүн айылдан баштасак, ар бирибиз ушундай сарамжал болуп, жанагындай күнөө колоңор салофандарды көп колдонбой, мурунку апаларыбыздай болуп, мындай чүпөдөк пакеттерге өтүп, ошолорду колдонсок жакшы болмок деп ойлойм.